Бул спорттук мелдеш Новосибирскте иштеп жүргөн кыргыздар уюштурган алгачкы иш-чара. Ага Орусиянын Булуң бурчунда иштеп жүргөн 5000дей мекендешибиз келди. Волейбол боюнча мелдешке 18 команда ат салышып, мөөрөйдү алуу үчүн спортчулар болгон күчүн жумшады. Байгеге кымбат баалуу 3 уна жана 50 000 рубль акчалай сыйлык коюлган. Дайым бир бололу, бөлүнбөйлү, мекенибизди унутпайлы деген максатта ушундай бир маракени уюштурдук. Кыргызча айтканда тим эле бир былчылдашкан оюн болот деген тилекти күтүп турабыз. Буюрса ушул финалга жакындаганда командалар терилип бир күчтүүлөрү калат. Жеңиш майрамына карата уюшулган саамалыкка шаарда жашаган согуш ардагерлери, Кыргызстандан барган топтун өкүлдөрү да катышты. Өткөрүлүп жаткан мелдеш бул улут арасындагы достукту, ошондой эле өзүбүздүн ушул бөтөн жерде жүргөн биздин мекендештердин арасындагы ынтымактыкты чыңдоо менен бул сергек жашоого, ошондой жакшылыкка, ошондой эле чыныгы атуулдук болууга өзүнүн жөрөлгөсүн кошот деген ишеничтебиз. Таң атканда башталган спорттук мелдеш түнгүргүчө созулду. Азыр саат түнкү 11ге таяп калды. Мына өзүңөр көрүп тургандай күчтүүделген бир нече команда алдыңкы орундар үчүн кызуу таймашып жатат. Ал эми Орусиянын бардык жеринен келген мекендештер залга жык толгон. Саат таңкы 8де башталган оюн түнкү 12ден өтүп аяктады. Биринчи орун үчүн беттешкен Новокузнецк менен Хабаровск командалары бири-бирине жол бербей эки ирет тең чыгып, акыры Хабаровск командасы жеңишти багынтты. Мына бүгүн биздин шансыбыз болуп, бир күн ойнадык. Мына азыр 14 саат болду да ойногонубузга. Бизге шанс болуп биз утуп алдык. Ийгилик, ынтымак болсун Кыргызстаныбызда. Оюндун соңунда жеңишке жеткен 3 командага уналардын ачкычы берилди. Ал эми күйөрмандарга да кызыктуу сыйлыктар тапшырылды. Бул турнирди сыртта жүргөн кыргыздар жылда өткөрүүнү пландап жатышат. Уланбек Тиканбаев, Нуркамил Асанов, Коомдук биринчи канал, Новосибирск шаары.